Эфирде не жаңылык долбоору ар дайым сиздерди позитивде кармайбыз. Кызматыңыздарда эч алмашпаган алып баруучулар Азамат Исмаилов жана ошондой эле Айзада Жамгырчиева. Тилиң буудай көрөйт го сен. Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде кайрадан не жаңылык программасы. Сиздер менен анын алып баруучулары Азамат Исмаилов жана Айзада. Акыркы сөз эркектик болуш керек. Айтып койсоңуз деле болбойбу эми? Эмнени? Фамилиямды. Сенин фамилияң бул мындай шаблон сыяктуу да, даяр болуп турат да, мындай. Кайсыл күйөөгө туш келсе, ошол өзгөрүп кетет да. Өзгөрбөйт эле. Бул сенин фамилияң мындай карандаш, атың ручка менен жазылса, фамилияң карандаш менен жазылыш керек да. Бул деген кайсыл күйөөгө тийсең, ошол күйөөнүн фамилиясын аласың деген сөз да. Же сен күйөөгө тийин деген ой жокпу сенде? Сенин мындай быдылдап сүйлөгөнүң менен күйөөнү алайын деген оюң бар окшойт, я. Айзада Жамгырчиева. Ана айтсаңыз болот экен го? Анан жигитиңдин максат Жамгырчиев кылып койгоң келип атат да. Кайсы максат? Эми билбейм, максатпы же Гүл жигитпи же Нурболотпу же Азимбекпи ким кандай? Болгондо сизге айтып коем, э? Көп ойлонбоңуз. Бар эмес беле? Ансы деле ооруп атасыз. Бар эмес беле? Температураңыз жакшы элеби? Ардактуу көрөрманым, программабызды улантабыз. Азамат байке, сизге өтө оорчундуу суроом бар. Депутаттар булар кимдер жана алар кандай жашашат? Депутаттар булар юмористтер. Булар чыгып элге стендап окушат. Эл күлөт. Бирок булар элге серьезно окушат да, кабактарын бүркөшүп, тондо дөл элин аябай күлкүсү келет да. Ошо юмористтер. Булар ошо бай юмористтер да, өтө бай юмористтер. Булар ошо элге стендап окуп эле акча алып берет да. Стендап окуп айлык аласың, стендап окуп. Гастролго барасың, айлык аласың да. Путевка барасың, айлык аласың. Исалы жыргалда депутат. Ар бир адам депутат болгусу келет да. Сиз дагыбы? Бизге Кыргызстанга негизи мындай 120 депутат аздык кылат да. Бизге Кыргызстанга 6 миллион депутат керек. Ошондо элдин баары бактылашат да. 6 миллион депутат болсо бизде элдин баары айлыктар кымбат болуп. Жашоолору сөз менен эле өтүп жыргат эле. Сөз айтып эле акча ала бересиң атаңга. Бизде ушундай болсо гана, Айзада. Бизде ушу депутаттар болсо. Мен депутат болсам деген ойлор болот. Жакшы, мен колдойм. Эл колдосо эле мен да депутат болуп кетет эле. Буюрса. Анда эмесе темабызды улай эле кичинекей бөбөктөрдөн сурамжылоо кылганбыз, чогуу көрөбүз. Ал болсо киши атайын биздин мамлекет үчүн жакшы кээде жаман нерселерди жасаган киши деп ойлойм. Көбүнчө жакшы нерселерди же көбүнчө жаман нерселер жасайбы? Кишилер болсо бир эле түрү эмес да, ошо кээдер жакшыны, кээдер көбүрөөк жаман жасайт. Депутат ал президенттин жардамчысы. Президенттин өзү жардамчысы аябай көп да, депутаттар аябай көп. Анан депутаттын бирөөсү президент болот деген. Авторитет бар. Ал баарына эч кимден коркпойт. Президенттен. Анан элдерден акчалар табат. Депутат деген президенттин кийинкиси. Ал дагы земляларды башкарганга жардам берет. Анан эме президент менен чогуу да Экөө доспу? Ооба. Депутат деген ак үйдө иштешет. Семиз. Депутаттар түз жүрөт, таза жүрөт. Анан кийин не десем, жакшы жүрөт, жакшы жүрүшөт, акчасы бай болот. Депутат бул элдерди карайт, жанагындай Казакстандын өткөрбөй аткандарды чечип берет ошо. Азыркы учурда билбейм, кандай иш кылат экен, бирок элдердин баарын карайт, эметет, мондай. Депутат ал чоң зданияларда отуруп, кагаздар жазып, көп акча алат. Депутат деген бул зданияда отура берип, жөн эле сүйлөшө берген. Алар кандай жумуш кылат? Ал жумушун билбейм.
Алар мен боюнча алар отуруп тиги баарын сүйлөп беришет. Жол кандай болсун тиги деп. Программабызды улантабыз. Кыргызстанда малдардын бардык түрлөрүнө паспорт алуу мыйзамы кабыл алынат. Чындыгында эле туурабы? Жана ошондой эле карапайым калктын көз карашы кандай? Ошол тууралуу Эрмек Ташиевдин материалына биргеликте чогуу көрөлү. Туура эмес да менин оюмча. Малдарга паспорт берген туура эле эмес. Бул деген эгерде ошол малдар за граница кетсе Кыргызстанды бүткүл уят кылып атпайбы? Эмне уят кылмак эле? Ит, кой. Сен ошол малдарды айтып атасыңбы? Ооба. Анда жакшы эле. Мен белки жанагы сөзгө келбеген маданиятсыз андай малдар бар го. Эми андайларды дедим. Жашоо да көп эле эмес бул. Ошол да айткан. Буларга кой-пойлорго паспорт берсе болот эми. Керек паспорт. Улантабыз. Көптөгөн маалыматтарга таянсак, ветеринардык адистер тарабынан 2014-жылдан тартып иттерге паспорт бериле баштаган. Иттердин көпчүлүгү паспорттуу болгондон кийин көпчүлүк адамдарга бул нерсе таң калыштуу болуп, эми иттердин паспорту бар болуп, алар чындыгында эле өзгөчө укуктарга ээ болуп калдыбы деген ойлор да пайда болуп жатат. Чындыгында эле иттерге паспорт берилгени эл арасында кандай талкууларга алынып жатканы тууралуу алдыңкы маектен уксак болот. Иттерге паспорт берилип атыр, бул нерсеге кандай көз караштасыз? Бул нерсеге туура меселе көз караштам. Эми ойлосоң ит паспорт да, мына шарик болуп бобик деп жүрөт. Уят да бул нерсечи. Ит эмес, менин заграным жок. 4 жылдан бери Москвага кете албай атам. Акча чогултуп жетип бүтө албай атам да. Эми элестет, итке берди да. Не үчүн бериш мүмкүн? Булар кредит ала тургандан баары эле мындай кеңешип алышып, сүйлөшүп, ушуларга паспорт берели, жана баруучу таппай кыйналып жүргөндөр бар го. Эми итти алда шоңойдо бир вискас алып бердиң, болду. Ал жыргап, деп калат да. Мисалы мен шаригим жетин төрөсөм, эмне кылам эртең бир күн төрөйүн деп калдым. Төрөсө аларга жети паспорт алып берем деп өмүрүм өтүп кетет го. Жакшы эле болду. Негизи менин жумуштарым аябай көп да, фабрика, заводторум аябай көп. Ушул туугандарым баарына жастырып бердим, элдер шекшебесин депчи. Анан ас келгенсип аялыма 4 машина жастырып койгом. Анан тиги иттерге паспорт бериле баштаган. Тиги итим көрдүңбү? Итимин 4 заводу бар. 2 машина жастырган. Негизи мен мындай мыйзам киргизейин деп атам да, ушул баардык жаныбарларга паспорт бериле башташ керек. Эгер аларга паспорт берилсе, мына бизге жакшы болот. Ушуну мен колдойм. Чындыгында эле иттерге паспорт бериле баштагандан кийин көпчүлүк адамдарга жакшы жолдор ачылды. Анткени кредиталарда баруучу тил таппай калсаңыздар, бат эле итиңизди алып барып жаздырып койсоңуздар болот. Эрмек Ташиев, эмне жаңылык? Айса да билесиң, биз кыргыз эли ушунчалык бай экенбиз да. Чындыгында мына жан дүйнөбүз дагы бай. Анан акчалай деле бай экенбиз, билмегенде мына канчалаган тойлорду көрүп атабыз. Азыр тойлор күч алып атпайбы? Миллиард деген акча ошо тойдо оборотто жүрөт. Таң калдым мен. Өтө бай экенбиз. Кандай жакшы, баягы башталат баары майдадан байкабайт, аны майдадам дегендей. Эгер элдер кыргыздын жарандары бай болсо, мамлекетибиз бай болуп турбайбы? Аны айта албайм. Эл бай, бирок мамлекетти айта албайм да. Мамлекетти айта албайм. Эл бай. Тойдо өтө чоң бизнестер бар. Анда байкап калдым. Семейный бизнес кылышат экен керек болсочу. Кандай? Аны өзү көрөсүң азыр. Аны элдин баары көрөт азыр. Үйрөнүп алгыла туугандар. Тойдо катуу бизнес кылсаң болот. Көрөлү анда чогуу. Азыркы учурда Кыргызстанда ар бир экинчи адамдын жеке бизнеси бар. Алардын арасында кээ бирлеринин жумушу жакшы болбой, банкрот деген нерсеге туш болуп чачат. А бирок Кыргызстанда банкрот болбогон дагы адам бар экен. Анда эмесе бул адамдын бизнеси тууралуу чогуу сөз кылсак. Тойлордон чогулткан белектерди ушинтип сатка чыгарасыңарбы? Анан алар сандыкка сактаганда эмне? Макул, сиз ушинтип ушундай бизнес менен канча жылдан бери үй бүлөңүздү багып келесиз? Жок, бул бизнесте менин уулум, кызым жада кисе жолдошум дагы. Негизи өзүм башында банкта иштечимин да. Бул жака келип калганымдын себеби баягы кыргыздарда тойлор көп эмеспи? Тушоо той болот, свадьба болот. Тушоо тойлордон эми мисалы чуркап эле катуу чуркайт экен, ошейин болот дейчи. Ошондон мунун баарын утуп алдым негизичи. Катуу чиркин ушунчалык катуу чуркайт экен, анан ага кызыгып кетип тамадылар, кел ырдай кал десиле, баягы жамгыр төктүңөр дедим да, жамгыр төктү деп атчы. Ошонун баарын чогулткан килемдерди ушул жактан сатып атам. Той бизнес сонун экен. Дагы бир айта кетчү нерсе, жеңен жакында төрөйт да. Ошол төрөгөндө эле баягы кыргыздарда билесиң, көрүмдүк деген нерсе бар. Көрүмдүк чогултабыз, көрүмдүк чогултуп бүткүчө эле баягы балам 2ге чыгат. 2ге чыкканда эле кайра тойго жиберебиз да. Деген билет го. Алдына патмостон коебуз да, чыгарып беребиз. Мынакей, дагы бир той бизнес. Той бизнесинин сезону кандай болуп атат? Той бизнесинин сезону болсо баягы күзүндө эле эмеспи.
кыргыздар жалаң эле күзүндө берет го. Күзүндө тияктын баарын бүтүрүп келебиз да калган мезгилдерде биякта соода. Тойдон алган белектерди сатып бизнеске айланткан бул үй бүлөнүн кичинекей балдары тойлордо өзгөчө популярдуулукка ээ болгон Кара Жорго жана Чыгыш биин үйрөнүп жаткан учурунда биз алардын би студиясына барып маектирууга жетиштик. Ооба, бул биздин үй бүлөлүк бизнес. Иним Кара Жорго бийлейт, мен восточный бийлейм. Тойдо берген кыстырмаларды биз жол кере тамак ашка жеткиребиз. Инимдин аты Даниэль, менин атым Бермет. Бул үй бүлө тойлордон алган белектерди сатып жатканы туурабы же туура эмеспи азырынча белгисиз. Бирок бир четинен белектерди утуп алып, кайра ошол эле утуп алган белектерди башка тойго алып баргандын ордуна ушинтип деле колдонсо болот. Эрмек Ташиев, не жаңылык. Жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Милиция кызматкерлерине өтө кызыктай бир арыз түшкөн. Дүкөнчү эже таң калыштуу арыз жазыптыр. Бир нерсе дейсизби? Эчтеке дейм, мен бирдике десем эле мага арыз жазганбай ал эже да. Ажа кызыктуу эже турбайбы? Ошондо сиз Жок, ал байланышы жок. Негизи эле эмне бар, эмне жок ончуп кала коемчу. Дүйшөмбү күнү саат 6-лар чамасында Бишкек шаарынын дүкөндөрүнүн биринде белгисиз себептерден улам белгисиз бир адамдар келип, сатуучуну оскорбление кылып кетти. Анда эмесе бул окуянын чоо жайын ушул сатуучудан суралсак. Кадимкидей эле күндөрдүн бири болчу да. Мен кассаны эсептеп аткам. Анан эле кирип келишип эле оскорбление кылып башташты. Буга чейин өзү көп эле жолу ограбление болгон биздечи. Бирок мындай оскорбление болгон эмес. Бул дүкөнгөчү биз күндө келчүбүз да, күндө. Ооба. Эдинсе салып турчубуз, эдинсе салып туруп. Анан бүгүн өтүп бараткам. Жолдон өтүп баратсам эле эшик ачык. Эшик ачык экен. Анан оскорбление угулуп баштады да. Ойлонбой туруп чалдым. Милицияга чалдым, чалсам эле алар оскорблениени ограбление деп коюп келбей коюп атпайбы? Келбей коюшту. Анан кийин чалып түшүндүрдүм. Оскорбление, ограбление эмес десем, 5 мүнөткө жетпей келди. Чынын айтсам, байке аягында эле жаман болдум да. Алар кирип келип эле оскорблениени башташты. Анан көрүп уруп сабап, акчамды тоноп кетишсе жакшы болмок да. Акчам эмне колдун кири го. Көгөргөн жерим 2 жумада эле аяп калмак. Алар, сен деп. Мен атым эмес да. Анан дагы бирөөсү чоң кыз дейт. Мен төдөй белем. Чоң кыз болгондой. Анан дагы бирөөсү текеде экенсиң дейт. Текенин сакалы бар да, менин сакалым жок го байке. Бирок азыр жаштардын сөзүнөн теке деген бул комплимент сөз да. Алар мага комплимент айтса, мен мал болуп калсам, комплимент айтпаса анда мен ким болот эле? Болбойбу. Жазып алдың айткандарын? Шеф, мен сизге тарнат окшойм. Жок. Постоянно эле мени урушасыз. Не ыйлап атасың сен? Постоянно мага кыйкырасыз. Даже мага аты деп кыйкырбайт, билесизби? Дүкөндүн ичинде сатуучу айымга кошулуп, милиция кызматкери да ыйлап жатканда анын начальниги келип, бул жерде кооптуу кылмыш болбогонун түшүндүрүп бергенде сатуучу айым жылмайып, баарын түшүнүп, бетине күлкү түштү. Ал эми милиция кызматкери таарынганын койгон жок. Мен бул дүкөндүн ээсине айтылган сөздөр кайдымкы эле сөздөр экенин түшүндүрүүгө аракет кылдым. Менин оюмча туура эле түшүндү окшойт. Бирок могуга түшүндүрүш аябай оор болду мен үчүн. Түшүндүңбү? Сиз жаман шефкесиз, мен сизге сүйлөйм. Болду чен, Бултыйбай, тур. Баштан жылдырчы. Бултыйбай, мен арык элемин. Ошондо мен семиз деп жатасызбыз. Бултыйбай деген тарынба деген сөз. Жакшы сөз жан эргитет, жаман сөз жан кейитет деген макалга кайрылсак, илгертен эле ата-бабаларыбыз сөзгө терең маани берип келгенин түшүнсөк болот. Урматтуу туугандар, адамга кандай бир сөздү айтуунун алдында беш чира маанисин ойлонуп, анан айтып жүрсөңүздөр. Анткени ар бир сөздү айтып жаткан сиздин тилиңиз бир эле учурда өзүңүз үчүн душманыңыз дагы, досуңуз да болуп калышы мүмкүн. Эрмек Ташиев, не жаңылык. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сенсация. Кыргызстанга белгилүү математик жана ошондой эле математика илимдеринин докторунун баласы экзаменде кирип 4 алып калыптыр. Таң көрөй. Айзада. Эмне болду? Мен тиги үйдүн эшигин бекитпей кеткен турбаймынбы? Биздин эшик магниттик мен да. Эмне үчүн айтып атам эле?
Өтүп кеттик, көрөбүз. Азыркы учурда окуучулар үчүн 4 деген ба аябай эле канааттандырарлык болуп эсептелсе, бүгүнкү биздин каарманыбыздын жашоосун 4 деген ба аябай эле башка нукка өзгөрткөн. Бул баланын жашоосу кандай нукка өзгөргөнүн бүгүнкү сюжетте чогуу байкайбыз. Бүгүн биздин үй бүлөдө аябандай оор, эң татаал күн болуп турат да. Уулубуз математикадан 4 алып калыптыр. Энеси мына мен 10 жылдан бери математикадан сабак берсем, атасы 15 жылдан бери математикадан мугалим болсо, деги эле тайэне, таята, чоң эне, чоң атасы баардыгы тең математикпиз да. Анан уулубуз эле караган бетибизди жер каратып коюп атпайбы? Билбейм, мындан ары кантип иштейбиз. Атасы экөөбүздүн такыр күчүбүз да алыбыз да келбей турат. Ал 4 менен кантип алышарыбызды билбей турабыз. 4 алгандан кийин менин жашоом аябай өзгөрдү. Досторум мени көргүсү келбей калды. Мен менен сүйлөшпөй калды. Бул жашоодо эмне кылганды билбей жатам. Мени эч ким түшүнбөй атат. Силер түшүнүңүзчү мени, байке. Түшүнүп коңузчу. Ата энем күндө мен үчүн урушуп атат. Эмне кылганды билбей жатам. Ал бала өзү жакшы эле бала болчу, негизичи. Жаш кезинде 5 окуп, аябай тартиптүү болчу да. Азыр эми ушу 4 алып өзүн эмес, даже туугандарына эмес вес айылды уят кылып атат ушинтип. Атасы менен жаш кезинде сүйлөшүп койгонбуз, мен кызым берем депчи. Азыр эми кантип берем ушинтип уят кылып атса. Болбойт андайчы. Байке, Не байке, эмне? балаңыз 4 алып калыптыр, буга кандай көз караштасыз? Жаман эле көз караштам. Ал мен уят кылды. Ишенесиңби ушуга? Байке, сөгүнбөңүз, муну Кыргызстандын баары көрөт, телевидение тартып, сөгүнбөй айтып бериңизчи. Мен просто күйүтүмө чыдай албай атам да. Таңгенсин айырыш керек, катаңгесин чубап туруп, альфасын чыгарып салыш керек. До конца элечи мен иштебегенде эмне кылабыз? Турабандай болон. Анын үйдөн да чыгарайын деп атам. Детдом көрөм ал баланычы. Азыркы ата-энелер арасында баласы кандай окуп жатканы тууралуу эмес, жада калса канчанчы класста окуп жатканы тууралуу толук маалыматы жок адамдар бар. Урматтуу ата-энелер, сиздерге болгон кеңешибиз, балаңыздар начар баа алып калса, аны дароо эле урушууга киришпестен туура түшүндүрүүнү аракет кылыңыздар. Анткени балаңыздар мектепте сиздерден коркконунан эмес, туура мотивация алгандан жакшы окууга аракет кылып турушат. Эрмек Ташиев, эмне жаңылык. Туугандар, ал эми бизде жашнакай сүйүнчү бар. Ушун менен биз эмне жаңылык программанын 3-чү сезонун жыйынтыктайбыз. Мындан ары Айзадан мындай үйкү баскан кебетесин көрбөйсүздөр. Кандайча? Жок, кадимкидейчи коштошуп атабыз эл менен. Ардактуу эле көрүүчүлөр, сиздер менен 3-чү сезонду жыйынтыктайбыз. Эгерде мыкты маанай тартуулай алган болсок, эмне жаңылык долбоору максатына жеткен болот. Кызматыңыздарда болсо, Азамат Исмаилов Жана Айзада Жамырчиева. Бизден кеткен кемчиликтер болсо кечириңиздер, алдышкалар. Кечириңиздер. көрүшкөнчө Капа болбоңуздар. аман туруңуздар. Биз сиздерди сагынабыз. Жаманыбызды жашырып, жакшылыгыбызды ашырып койгулачы ата. Кайыр. Кыш болду. Амандашканча, Кош болду. көрүшкөнчө кайрадан. Кайрадан көрүшүп калыш мүмкүнбү? Биз көрүшкөнчө 4-чү сезон бар да, буюрса. Же жокпу? Ким билет? Эртеңки күн эмне болот? Ким билет? Айза. Көрүшкөнчө сагынабыз. Тамаша. Көрүшкөнчө туугандар. Көрүшкөнчө. Кайыр туруңуздар. Аман туруңуздар. Ар дайым эмне жаңылык долбоорун МТСтен тышкары YouTube каналдан көрсөңүздөр да болот. Көрүшкөнчө. Айзаданын үйлөн тоюнан көрүшкөнчө. Көрүшкөнчө, аман туруңуздар, көңүл бурбаңыздар. Биз бошпуз байке. Свобода. Дүйнөдө болуп жаткан жаңылык укун келсе, биде бар анда жаңылык башка эч кимде. Мындайды айтып бере албайт даже ушак чижеңе. Бидин кабарчылап чогулткан атайын силерге. Бардык маалыматтарды төкпөй чачпай жеткиребиз. Жаңылыктын үстүнө күлкү да кошуп беребиз. Болуп жаткан көйгөйдү башка четтен карасак, кыскасы элдин маанайын көтөргөнгө жараса. Элдин баары угушат жаңылык, элдин баары угушат жаңылык, элдин баары айтышат жаңылык, элдин баары көрүшөт жаңылык. Не жаңылык? Ne жаңылык, ne жаңылык, манайыңды көтөргүн барын жактырып. Не жаңылык.
жаңылык, не жаңылык, не жаңылык. Бизди көрүп отургун күлүп аткырып